эл шайлаган соң эл ар дайым өзүнүн арыз мундары менен кайрылат. Көп учурда ал жыргагандан эмес, оор жагдайга дуушар болгондо, кыйынчылыктарды жөн тагдыры менен сезип атканда жарандарыбыз кайрылат. Учурда миңдеген жарандар кайрылып атат. Ошол банктардан белгисиз адамдар чалып, кредитиңиздерди жокко чыгарып беребиз же тескерисинче башка кошумча сумма кошуп беребиз деп алдамчылык жол менен карточкасында болгон бүт акчасын өздөрүнө мыйзамсыз жол менен уурдап алышы болуп атат. 21-кылымда интернет майданында кибер кылмыштуулуктар аябай көбөйдү. Өзгөчө акыркы маалда бизде Кыргызстанда дагы банктык чөйрөдө жаңы алдамчылык кылмыштардын түрү аябай көбөйдү. Мына ошолорду иретке келтирип, ошолорго бөгөт коюп, ошолорго каршы токтом долбоорун иштеп чыктым. Кудайым буюрса, жогорку кеңеш колдоп бере турган болсо, бул улуттук банкка жана коммерциялык банкка бул багытта иш кылып, механизмдерди ойлоп табып, Кыргызстандын жарандарын, өзүнүн кардарларын, укуктарын коргоого мүмкүнчүлүк түзүп берет. Маселен, WhatsApp-тан же Messenger же Telegram каналдар аркылуу бирин-бири тааныган адамдар, белгилүү чөйрөдөгү адамдар, белгилүү саясатчылардын атынан ар кандай рассылкалар, кат кабарлар келип атат. Ушунча ушул сообщениени ачары менен банктык картасындагы акчасын баардыгын кылмышкерлер алдамчылык жол менен уурдап алышы болуп атат. Минцифры, соответственно, с МВД, с прокуратурой, возможно, рабочая группа түзүлөт, они уже детально внутриге кирет да. Биз самое главное саясий направление беребиз да. Ушундай жагдай түзүлдү, биз контролдоп турабыз, улам отчетты алып турабыз, коңгуроо кагып турабыз, силер уже иш кылбасаңар болбой калды. Жабыркагандар уже абдан көбөйүп кетти. А уже именно операционный, технический жагын алар уже совместно айтишиктер менен иштей баштайт. Мисалы үчүн карасаңыз, коммерциялык банктарда сиз бир кредит алсаңыз, ал кредитти өз учурунда төлөбөдүңүз, бирок башка кредит алам дегенден сиздин кредиттик тарыхыңыз бузулуп калган, сизге башка кредит бербейт. Бул деген коммерциялык банктар өзүнүн укугун коргойт. Алар бир гана кредит төлөй ала турган, алы келе турган жарандар менен иштешкиси келет. А бирок жана банктык кылмыштар болуп атканда операциялар болот да, которуулар, акчалар, проценттери, пайыздары түшөт. Аларды тереңирээк изилдегиси келбей атат да, себеп аларга выгодно болуп атат да. Ошончо ошондой күмөндүү операциялар болуп атканда, алар анализдеп чыгып, тез акчалуулар, которуулар болуп атканда, бир эле адамдын счетуна тынымсыз бир учурда түшүп атканда, ошолордун баардыгын изилдеп чыгып туруп, ушундай кылмыштарды бөгөт кое тургандай кылыш керек да. Мисалы үчүн бир адамга эле бир учурда эле канча деген которуулар боло турган болсо, күмөндүү түрдө анын банктык картасын сразу жабып коюш керек. Чтобы башка адамдарды алдап, анын банктык картасына акча түшпөй тургандай кылыпчы. Бул деген биз ошо токтом менен улуттук банкты милдеттендирип атабыз. Силер коммерциялык банктардын ишин көзөмөлдөйсүңөр, кредиттик саясатты аныктайсыңар, ошончо аларга катуу тапшырма бергиле. Ушундай өз ара жарандардын акчалары ары бери болуп алдамчылык жол менен алынып атканда конкретный механизмдерди алдын алуу боюнча иштеп чыксын дегенчи.